сийип туруп кагынып эле кетип калгандар тозокко түшөт. Фажитанибуху. Ошолор менен отурбагыла вообще-то. Бир дасторконго бир арак же ошондой нерсе коюлган болсо, мас кылуучу нерсе отурбаш керек. Кокус магазинден чок алып чыгып чок ичебиз дей турган болбосо, мен суу эле ичем, мен пепси эле ичем эмес, үзүлүш керек. Бирөөдөн калып кетип аткан учурларда текеберленип туруп, бирөөнүн даражасын түшүрүүгө аракет кылат. Бирөө өтүп кетти да. Өтүп кетип атканда элдерге айтып турат, ондойдо оны өйдө көрбөгүлө. Онун мындай минустары бар деп туруп, паска тартып, өзүңө теңегенге аракет кылат да. Кыйбатчы жана ушак таркатып жүргөн адамдарга баш ийбегин деген сөз. Баш ийбегин деген сөз айтканын кыбагын деген сөз. Туугандар, таза деген сөздү айтыштын өзү түшүнүктүү. Таза деген нерсени түшүнүшүбүз үчүн кантип таза болуш керек деген. Кир нерсени билип алышыбыз керек, ыплас нерсени. Кайсы нерседен тазаланышыбыз керек? Ал эки нерседен турат. Биринчиси көзгө көрүнгөн ыпластык кир бар, көзгө көрүнгөн ыпластык бар. Жана көзгө көрүнбөгөн ыпластык дагы бар. Ушул экөөнүн тең таза болгон адам бейишке кирет. Көзгө көрүнгөн ыпластык, биз ыплас, нажас, кир дегенде жалаң көзгө көрүнгөндү гана түшүнүп алабыз. Алар кайсылар? Арам жануарлардын шилекейи, эти, башка нерселери. Арак жана ошол мас кылуучу нерселер. Адамдын аркасынан алдынан чыккан тезектер, сийдиктер, жана ошондой эле кан, ириң, адамдык болсун, айбандык болсун. Жана ошондой эле өтө бир эмеге чейин жетип калган мусор, жана өлүмтүк, жана башка нерселер. Бул биз көрүп турган эле нерселер. Жана бирок ойлой-ойло ушул эле ыпластуу нерселер депчи. Албетте бул нерселерден тазаланыш керек. Экинчи дагы тарабы бар ыпластуу нерселер көзгө көрүнбөгөн ыпластуу нерселер. Көзгө көрүнбөгөн ыпластуу нерселер эң чоңу ач көздүк. Ач көздүк. Бул ач көздүк кандай ыпластык? Адамдын ички ыпластыгы. Bundan тазаланыш керек. Экинчиси текеберлик деген. Палан таза адам дейт го. Таза адам дегенде ушул сыпаттар жок адамды биз таза дейбиз. Өзүнүн тилибизде да аралаш анткени бул динибиздеги болгон нерсе чынында биздин бардык салтыбызга, каныбызга сиңип кеткен. Бирөө-бирөөгө эгешпесе, жамандабаса, түз жүргөн болсо, палан таза адам деп айтабыз го. Ушул маани туура. Мындай көзгө көрүнбөгөн текеберлик, көрө албастык жана ач көздүк деген нерсе. Жана ушакчы бир нерселерди жана ызычын уюштурган ушундай кирлер нерселердин бардыгы не кекчилдик. Ушулардан тазаланган адам таза адам дейбиз го. Ушулардан тазаланыш керек. Кокус тазаланбай калсак, баа биз сөздүн башында баштагандай эле бул пайгамбардын айтылган бейишке кирбейт. Ким көзгө көрүнбөгөн ички пластыктарды тазалабаса, көзгө көрүнүп турган сырткыны дагы тазалабаса, бул адам бейишке кирбейт. Ага далил пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан сөзү бар. Ла ядхулул жанна ман кана фи қалбихи мисқала зарратин мин кибр. Бейишке кирбейт, жаннатка кирбейт кимде ким жүрөгүндө кыпындай болсо дагы текеберлик болгон болсо. Текеберлик мындай менсинген болгон болсо бул бейишке кирбейт. Неге кирбейт дегенде анын ичинде бир нажас бар. Бул көзгө көрүнбөгөн нажас. Түшүнүп атасыздарбы? Ушул кирбейт. Ушул сөздү айтканда, я Расулулла, биз өзүбүздүн мындай кийимдерди таза алып жүрүп, өзүгө тыкан жүрүп, ушундай сулуу алып жүрөбүз. Эми баягы текеберликтин бир чекесине кирип калабы дегенде айткан жок. Текеберлик деген сөз батарул хак ва гамтун нас. Текеберлик деген акыйкатты кабыл албай коюш жана адамдарды кемсинтиш. Ал таза жүр, кийинип, жакшынакай кийинген, ал текеберликке кошулбайт. Бирок ошондой кийингендерден көп чыгат го негизи. Бирөөнү кемсинткен, менин кийимим кыйыныраак, сен начаррааксың депчи. А негизинен алын эмес. Анын ичиндеги нерсе тыйып салынган шариатта. Бирөөнү кемсинткен жана акыйкатты кабыл албай койгон. Баягы бирөө күрөшөт дагы,
күрөштөн жеңилип калса ham жок дей берет го. Ошо сыяктуу да. Акыйкат мынабул биздин шариятыбыз. Мул тууру десе ошону кабыл албай коюш, кээде напсиге жакпай кала, башка кала, ушул нерсе кибир, текеберлик деп аталат. Иншалла кыска убактыбызда ушул ыпластыктан тазаланууга иншалла кандай жолдор бар, канчалык деңгээлде биз буйрулганбыз, иншалла сүйлөшөбүз. Бисмилла дегенде эле көзгө көрүнгөн нажас жөнүндө сүйлөп баштайлы. Анан көрүнбөгөнүнө дагы токтолобуз. Көзгө көрүнгөн нажастар бир эки нерсени дагы кошумчалап коелу. Азыркы айткан адамдан чыккан кан, ириң, нажас, сийдиги же тезеги жана башкалардан сырткары тер дагы, бирок аны мен намаз окуй берет. Бирок адамга жакпай турган рак нерсе да, андан дагы тазаланганга буйруганбыз. Жана ооздон чыккан жыт бар, башка нерселер дагы бул тазаланууга буйрулган нерсе. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын авалын сыпаттап атып, Айша радиаллаху анха, пайгамбарыбыздын аялы Айша энебиз айтып атат: "Аввалу ма ябдау ас-сивак." Пайгамбарыбыз эң биринчи баштаган иши мисвак болгон, ол тишти тазалаш болгон. Биз үммөт катарычы, барыбыз көкүрөк чаябыз го, мен пайгамбарыбыздын үммөтүмүн. Биз деген динди сонун карманатпайбыз дегенде, биз не менен баштайбыз ошону? Ар бирибиз өзгө суроо берип көрөлүчү. Биз эң биринчи баштаган нерсебиз телефондон, WhatsApp'тан жооп бериш, туурабы? Уйгонуп кеткенде эми бир каттар жөнөтүлгөн да, саар ответтер келип калат, башка кылат. Пайгамбарыбыз турары менен да бисмилла деп көздү ачканда не зикир бар? Алхамдулиллахиллади ахяна ба'дама аматана ва илайхин нушур. Аллага мактоолор болсун, бизди өлгөндөн кийин кайра тирилткен. Өлүм кичи, уйку кичине өлүм дедик, а? Жана биз баарыбыз Аллага кайтуучубуз деп айтып туруп, ойгонуп, көз ачылып-ачылбастан дайым пайгамбардын башында мисвак болгон. Алып туруп тишти тазалаган. Андан кийин башка нерсеге өткөн. Биз карап көрүңүздөр, кээ биркибиз тишти 2 күн, 3 күн тазалабай коебуз дагы. Жаныбыздагы адам капа кылбаш үчүн чукпай коебуз. Кээ бирки жакын адамдар айтат: "Кичине тишти жууп ал" деп. Анткени биз жакын көрүшкөндө башкаганда жыт чыгат бизге, кадимкидейчи. Анан эми сыртта бирибизге жыт чыкпашы мүмкүн, чынында. Пайгамбар неге көздүн ойгонор менен тишти жууп атат? Жеңемдердин жанында уят эле болосуздар да. Туурабы? Анткени жанында жүрөсүздөр, эми одан жакын эле өп деле коюшуңар мүмкүн, бирок жыт чыгып турат. Парк кетти ошо мененчи. Анан айтасыздар, айтканды кылып айтат, тогутпаса айтканды кылып айтат. Адам кемчилдигин көргөн сайын аны башкалар тогутпай кала берет да. Пайгамбар ушул нерсеге дагы ушар болгон да. Эркелетесиздер да, туурабы? Эркелетиш үчүн сиздер дагы жыттуу болушуңуздар керек. Пайгамбар жанында мисвак жана атыр болуп турган. Турары менен анткени мисвак не кылат? Тишти не кылат? Тазалайт, жыттантпайт. Азыркы учурда колдонгон паста бар го, зубный паста деле ошонун ордун басат. Ага кошумча мисвак иштетип койсоңуздар да эчтеке болбойт. Анткени пастаны атайын эртең менен раковинанын алдына барыш керек, жууш керек. Шашыш болуп калса алып кетиш керек болуп калат го. Буда дайым бар. Мына ошондуктан бир аз майдаланып айтышка туура келип атат. Тазалык деген нерседе пайгамбар ушуга чейин көңүл бурган. Анан дагы неге көңүл бурган? Сүннөт амалдар бар. Жума бүгүн бардыңыздар, кантип келдиңиздер? Гусул алып келдиңиздер, туурабы? Жума күнү гусул алыш бул өтө зарыл аткарыш керек болгон сүннөттөрдөн. Неге андай болуп атат? Бунун хикмасы эмне? Биз адамдар жакындайбыз бири-бирибизге. Жума күнү анча-мынча майда-чүйдө мечиттерде окулбайт дагы, бирок чоң мечиттерде окулунат, тыгын болот. Ошол учурда бизден жыт чыкпаш керек жаныбыздагыларга. Адам айтып атпайбызбы, бири-бирибиздин кемчилигибизди көргөн сайын барып кетет да. Ушундай нерсеге чейин пайгамбарыбыз тазаланууга буйруган. Негизги ибадаттардын көпчүлүгүндө адам көп жакындай турган жерлерге гусул алышты пайгамбарыбыз буйруган. Мисалы, жума күнү жуунуш керек. Кокус аял менен кошулган болбосо, анда да жуунуш керек. Неге дегенде терлейт, кыймыл бар да, туура? Чоң жумуш кылганда жуунуш керек. Айт намаздарын келгенге жуунуш керек. Умрага барып туруп эхрам байлайм деп, ажыга барып туруп эхрам байлайм дегенде да жуунуп туруп кийиш керек.
Бирок кокус суук болуп, ден соолугу оор болуп, жуунбай койсо эчтеке эмес, үзүр берилет. Бирок ошону гусул алганга буйрулган. Неге деп ойлойсуздар? Анткени тазалыкка көңүл бурганда, чогуу жүргөндө эме болбош керек да. Жыт чыкпаш керек, башка. Жада калса ким пиязды жана чеснокту бышырбай жеген болсо, мына биздин мештибизге жакындабасын деген. Жакындабасын десең, кирбесин деген маани эмес, жакындабай туруп турсун. Жанагыны же мисвак менен же тишти жууш керек. Кыскасы, анткени жакындаса не болот? Жанындагы адамдарга зыянын берет. Дагы кошумчалап айткан, адамдар зыян тарткан нерседе периштелер дагы азар тартат. Анткени жанагы жыт адамга зыянын берет да. Периштелер дагы адам катары эле зыянын алат. Ошондуктан не кыла? Тазалагыла дейт. Ол жегенге арам эмес пиязчы. Пияз, чеснокту кам жесе болот, кээде лечение үчүн. Бирок жери менен не кылыш керек? Тазалаш керек. Мына биздин динибиз ушундай да туугандар. Майда нерсеге чейин алып барган, ушул майда нерсе биздин жашообузда негизги нерсени чечип коет. Негизги нерсени чечип коет. Жана сөздүн башында айттык го, пайгамбарыбыз эң башында мисвак менен баштаган. Биз бир-эки жолу не кылабыз? Ооз жыттанган абалда үй бүлөгө ушундай бир нерсе сүйлөп жүрөрүз. Бир-эки жол эмес, күндөчү. Ошол нерсе үчүн тоготпойт дагы кеңири бир оозаны сүйлөй берет. Жана оозаны сүйлөп үйрөнүп калат. Жана авторитет көрбөгөн үчүн андан башка жашоодагы минуска кете бере турган нерсе. Бул пайгамбарыбыздын сүннөтү сөзсүз түрдө бизге пайда болгондуктан аткарганга буйруган. Анан экинчиси кийинки грубирагын өтөйлүчү, мындай жаткан оорураак пластыктар, аны тазаланыш керек. Арак жана чочко же болбосо арам кылынган жаныбарлар бар го, ошолордун териси, андан чыккан нерселердин баардыгын арам кылынган. Неге биз ошол айбанда айттык? Анткени анын териси дагы арам. Мисалы эшекти минген адам көп узак басса, анын териси кийимге жармашса, намаз бейнамаз кылат. Бирок чочконун терилген тери же шилекей тийсе, кийим бейнамаз кылат. Ошончолук тең. Анткени аятта реджсу мин амали шайтан деп келет. Ушул нерселерде арак жана чочко жана башка нерселерди айтып туруп, бул шайтандын кылган иштеринин ыплас нерсе. Фаштанибуху, алыс жүргүлө деген. Анан арак деген нерседе мындай деген нерсе бар. Кээде топтол отуруп калган учурларда арак ичкендер бар. Арактан да ылдыйракта, бирок арам болгон нерселер бар. Пиво же башка нерсе ичкендер бар. Отуруп алып бир баклажкадан ичип туруп, жанындагы ичпеген адамдар бар. Бирок шариятыбыз кандай кылат? Фажтанибуху. Ошолор менен отурбагыла вообще-то. Бир дасырконго бир арак же ошондой нерсе коюлган болсо, мас кылуучу нерсе, отурбаш керек. Кокус магазинден чогуу алып чыгып чогуу ичебиз дей турган болсо, мен суу ичем, мен пепси ичем эмес, үзүлүш керек. Жада калса, ал ичкен болсо бөлүш керек, анан оозу болбой калды депчи. Кичине кап болсо кап болот, не болот, бирок биздин шариятыбыз ушуну нерсени кармайт. Дават ушундай жол менен дагы айтылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эки кабырдын жанынан өтүп баратып, сахабалар менен келатат эле дагы. Бул хадисти уккансыздар барыңыздар. Биз бүгүн ушуну неме жагын ачып беребиз. Неге эки башка күнөө бирок азапталып атат? Эки кабырдын жанынан өтүп баратып айтты: "Иннахума ю'адзибан." Муну ол эки кабырда жаткан адам азапталып атат деди. "Ва ма ю'адзибан фи кабир." Бул экөө силердин көз карашыңарда чоң күнөө менен азапталып айтат. Амма ахадухума, ал эми мына биринчиси дейт. Ал экөөнүн бирөөсү факана ямши бин намима. Ал дайым ушакчыл, адамдар чагыштырыш менен ушак ташып жүрүп эле. Бул кандай пластик? Ички, көзгө көрүнбөгөн пластик тугандар. Бул кечке бирөөнүн кемчилдигин укса, же өзү табып, башка адамдарга риваят кылат болчу да. Мындай бар, анан мындай бар. Кечке барып бирөөнү жамандайт, мындайча айтканда башчыларына, карапайым элге, досторуна, жакындарына жамандап келет. Ошол себептүү бул тозокко түшүүчүлөр. Экинчиси ва аммал ахар, ал эми экинчи кабырда жаткан адам факана ла ястанзиху минал баул. Ал хадисти түз которо эле сийдигинен тазаланбайт болчу. Ошол ишти кылат, болду, кете берет эле да.
Ушул себептүү азапталынат. Мына караңыздар, ушул хадис далил болот. Жана биз сөздүн башында айткан таза эмес адам бейишке кирбейт. Через тозок өтөт. Ушул азабы себептүү тозокко түшөт. Не деген? Биринчиси ички кийими бар го. Адам хадисте бул жерде баул деп, сийдигинен тазаланбайт деп. Ал адам сийип бүткөндөн кийин анын тамчысы денесине тийбеши мүмкүн, бирок несине тиет? Ички кийимге тиет. Ал кургап калып кете берет. Ушул нерсе тозокко киргизет. Алхамдулилла, шүгүр дейле, биз намаз окуйбуз дагы кийимин бейнамаз окулат да ошол нерсеге биз этияттанабыз. Дайым чөнтөктө кагаз жүрөт, куруктап, керек болсо жууп да коебуз, мустахап, туурабы? Ушунун аркасынан эгер кокус түшүп калса, аны алмаштырганга аракет кылабыз. Бирок тилекке каршы намаз окуган адам, намаз окугандар 100% айтсак болот да. Намаз окуган эле адам 100% сийдигинен тазаланбайт. Аны көрүп эле жүрөсүздөр, мына общественный туалеттерде ошол иштин аткарып туруп, калып кетип кала берет. Бул шарият болгон үчүн айтабыз, түшүнүктүүрөөк болсун депчи. Мындай кылып буяка оодарсак түшүнбөй коюп туруп беморал жүрөт. Ошол сийип туруп, каганып эле кетип калгандар тозокко түшөт. Анткени пайгамбар да айтып атат, мен айтпай атам. Сийдигинен тазаланбагандыгы себептүү азапталат. Каерде? Кабырдан баштап азапталып атат. Ал эмнеге ыпластыгы бар эле? Бул көзгө көрүнгөн ыпластык бар эле, ушуну тазалап атат. Ал эми биринчиси немен азапталат эле? Бул ушакчылык менен. Көзгө көрүнбөгөн, ичинде көрө албастык деген оорусу бар эле, текеберлик деген оорусу бар эле, ачкөздүк деген оорусу. Ушул 3 нерсе аны ушакчы кылып койду да. Адам ушундай болот да, кээде бирөөдөн калып кетип аткан учурларда текеберленип туруп бирөөнүн даражасын түшүргөнгө аракет кылат. Бирөө өтүп кетип атат да. Өтүп кетип атканда элдерге айтып турат, ондойдо аны өйдө көрбөгүлө. Онун мындай минустары бар деп туруп паска тартып өзүңө теңегенге аракет кылат да. Же ачкөздүк бар. Ачкөздүк бар. Ал жеткен ийгиликке сен эртерээк жетип оны аркага кайтарыш керек. Же көрө албастык бар, анын ийгилигин көрө албайт. Ошол себептүү адамды ушакчы кылат. Аллах Таала Куранда Калам сүрөсүнүн 10-11 аятында ушинтип айткан: "Ла ядхулул жанна наммам", астагфируллах. Кала Аллах Таала: "Ва ла тути' кулла халлафин махин". Бардык жалгандан ант иче берген адамдарга жана ушакчы, кыйбатчы жана ушак таркатып жүргөн адамдарга баш ийбегин деген сөз. Баш ийбеген деген сөз айтканын кыбагын деген сөз. Бул мындайча айтканда көбүрөөк мындайча айтканда жетекчилик айтат. Жетекчиликке нелер жеткирет? Ла тути, онун айтканын кылба деп. Кимди? Кулла халлафин махид. Ант иче берген жалганданчы. Ушул жашка жетип мен жалган айта билем. Аллага ант, мен чындап айтайын, же болсом шариятыбызда жок болгон ант бар. Өлүп кетейин агары, бир бала урсун, нан урсун, бычак урсун дей берет го. Ошолордун айтканын кылба деп Алла Таала Куранда айтты. Алар үтүрмөй эле келет. Хаммаз кыйбат кылат. Не кылат? Бирөөнү айтып келет да. Өткөндө палам мындай болду. Койчей десе, чын мен жалган сүйлөйүнбү? Машшаин бинаим намим, ушакчылык менен жүрөт, кечке, колдон келишинчечи. Бул эме жетекчилик эле эмес. Көбүрөөк жетекчиликке көбүрөөк айтылат да бул нерсечи. Барып кээде анын ордун талашып, же бир нерсени талашат дагы, өйдө да адамдар көбүрөөк айтат го. Бирок бул катардагы бири-бирине даражасы тең болгон адамдарга деле бул өкүм бирдей. Мисалы бирөөнү айтат да. Ол мынандай да, бул тигиндей да, мындай да дегенге таасирленбе деп атат да. Ла тути деген моюнсунба деген сөз коп деп айтканын кылып койбо деген маани эмес. Угуп алып, уккандан кийин 2-3 мүнөткө чейин талкуу кылып, чын өткөндө мага деле мынткен болчу. Балким сизге настроениясы жогуна эле мынтып койгондур да. Ошондой укпа. Аны кандай кылыш керек? Эгер кимдир бирөөнү жамандап аткан болсо, бул ички нажас. Ошону сиздин чөнтөңүзгө салып атат. Түшүнөсүз да? Көзгө көрүнгөн нажас болсо, мисалы да, бирөөнүн тезегин алып келип туруп сиздин чөнтөгүңүзгө, колуңузга салып бересиз, аласызбы? Албайсыз да, туурабы? Ошо сыяктуу эле аны алып келип атат кемчилдигин. Мына жерде алдап койду, мына жерде жерин кошуп алды, мына жерде фалан сөгүп койду десе, аны албат, токто депчи. Сен жаман көрө берчи депчи. Мага айтпа бирок. Мага айтпай жаман көрөр аны. Сага жакпайт экенби? Болду, жаман экен, билдин, демек жаман экен, всё бүттү.
Ал жаман, бирок жамандыгы өзүңөн ашпасын. Неге дегенде башка да аят бар да. Ла яғтаб бa'дукум бa'да деген аят бар. Бири-бириңерди гыйбат кылбагыла. Силер аюхиббу ахадукум ма я'кула лахма ахи. Ошол бир туганыңардын этин жешти каалайсыңарбы? Өлтүрүп коюп. Мисалы, жакын адамыңыз өлүп калды. Бардык адамдар тазия билдирип атат, сиз барып туруп зомби кошуп жеелесизби элестетин? Тепкилеп кууп чыгат ошондой кылсаңыз, туурабы? Жаң өлдү. Эми каны да тарай элек деп тиштеп жеп атсаңыз. Бул кандай деген адам болдуңуз? Алла Таала Куранда ошонто айтат. Анткени ал көзгө көрүнгөн нерсе да, аны эч ким жебейт да. Астагфирулла, мен жебейм депчи. Мисал кылып айтабыз да. А бирок ошо жөндө сүйлөгөндө куд ушинтип жегендей эле болуп калат. Экөөнүн деңгээли бирдей да. Неге мен баягындай коркпой айтып атабыз? Бир туганыңын канын, ириңин, тезегин алып келсе чөнтөгүңө сабайсызго деген сыяктуу онун кемчигилин алып келсе аны кулакка салып жүрөккө сиңирбеш керек аны. Ошону алгандай болуп калат. Токтотуш керек. Анткени ал көзгө көрүнбөгөн ыпластык. Неге дегенде тазалоо деген темада сүйлөшүп атабыз. Биз тазалоо дегенде сөзсүз түрдө өзүбүз жакшынакай чыкыйып, кийинип, жуунуп, нажастан таза жүрүп, айлана чөйрөнү тазалап коюш эле тазалык эмес туугандар. Бул көзгө көрүнгөн тазалыгы бир тарабы. Куштун эки канаты бар, туурабы? Оң канаты ушул. Сол канаты көзгө көрүнбөгөн ушундай нерселер. Өзү негизи өзүбүздүн айыптарыбыз жетиштүү. Алла Таала бизди Куранда эсептеп берген биздин кемчиликтерибиз. Биз олуп кетме адатыбыз бар. Көрө албастык адатыбыз бар. Ач көздүк адатыбыз бар. Ошонун үстүнөн күрөшүп жүрөбүз өзүчү. Оңой албай кыйналтабыз эмчи. Эми бирөөнүкүн алып не кыласыңчы? Бирөөнүкүн алганда шайтан айтат: "Сен эле эмес дүйнөдө мындай катаган, он алдагы ошондой" депчи. Ошого жаман күнөө иштерди көп укпаганга аракет кылыш керек. Ошондо адамга ушундай сезим келет. Ар бир адам өзүнүн кемчилигин өзү билет да. Менде ушундай бир пластыктар бар, кемчиликтер бар. Шуну жоюйын деп жүрөт. А бирок башкалардыкын уга берсе, башкалардын уга берсе эмне болот? Көнүп калат да. Мисалы, больницаларга барып калганда, ооруканаларга кээ бирки врачтардын кылган аракеттерин көрүп таң калып кетесиз да. Мисалы, сиз жакын адамыңыз ооруп барды, шашып бардыңыз. Мындай скорый помощь мененчи. Же машинаңыз менен шашып мындай жатканда кызылга карабай алып бардыңыз да. Алып барып көрсөтсөңүз, врач шашпайт. Шашпай, өзүңөн кел. Эчтеке болбойт. Ол тырышып атат өзү негизи. Же бир нерсе кыл десе, тур. Сен чыгып тур эшикке. Бияктан нерв, мындай кара, акыл үйрөт. Мен менен разборго онун кара десе, ал деген не дегенде ооруну саардан кечке көрөт. Сиз өмүрүңүздө бир жылда бир жолу көрүп атасыз дагы, өзүңүздөн кетип атасыз да. Чынында мынага жардам бербесе болбойт. Бул өтө оор абалда деп бардыңыз. Алар неге? Алар деле жардам берет, бирок бемурал да. Кээде ушундай окуялар бар. Ичин жарып операция кылат, обедке чыгып кеткен учурлар болот го. Силер уян кылып тургула депчи. Же болбосо мындай болуп атат, токтоп обед депчи. Неге дегенде алар деле түшүнүш керек. Саардан кечке көрөт ушуну, туурабы? Кечке адам тырышып келе берсе, балким биринчи иштеп келген учурларда обедке да чыкпай, башка да кылбай, кээде мындай акчасы жетпей калгандар жанынан дары кошуп болсо эми караган башындачы. Кийин уже үйрөнүп калгандагы эми көнүмүш адатка айланган. Муну неге айткым келип атат? Биздеги оору жаман, ички жамандык, ыпластык биз көрө берсек башкалардыкынчы, анда бизге эми көнүмүш болуп калат. Неге дайым бирөөнүн аркасын чукуп жүргөн адам начар болот, билесиздерби? Кечке бирөөнү эле жамандап жүргөн адам өзүнө, анткени ал өзүн таза сезет да. Жалаң бирөөнүн айыбы менен алек болгон адам өзүнүн айыбын оңдоого убактысы жетпей калат. Качан адам өзүнүн ички ыпластыктарын тазалаш менен алек болгондо, анда бирөөлөрдүн айыбына ашпай калат. Бүгүн иншалла тазалык деген темада туугандар биз жеке өзүбүздүн ички көзгө көрүнбөгөн ыпластыктар жана көзгө көрүнгөн ыпласттар жөнүндө сүйлөштүк. Эми сырткы чөйрөдө, эми ушул нерселер сөз сыртка таасир этет. Айлана чөйрөдө зыянын тазалоо дегенде, айлана чөйрөнү тазалоо дегенде мынандай. Аны да ойлобоңуздар, мына жаз келди. Дайым кайталанган нерсе, айлана чөйрөнү тазалашыбыз керек. Тазалаганда мусорларды терип, мүмкүн болсо дарактарды коюп,
зыян бере турган нерселерди алыш, муну билесиздер да. Ушул эле эмес туугандар. Ошол эле маалда айлана чөйрөгө дагы биздин зыяныбыз тийбеш керек. Тилибиз менен, өзүбүздүн текебелигибиз менен, мисалы, жанагы жолдо мындай эле жол бар, ошого батпай, жобосом жол бар, жолду тосуп алып, жобосом жолдо өткөн адамдарга катуу айтып, же настроение болбогондо ошол настроение башкага жайып, ошол дагы ичиңиздеги мына текеберлик же өчкөздүктүн ичинен чыккан нерселер да. Аны зыянга айлана чөйрөнү ушул көзгө көрүнбөгөн ыпластыктар, мусорлар менен да тазалаш керек, биракка тартыш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: имататул аза анит тарик. Жолдон зыян берүүчү. Аза дегенде зыян. Ал көзгө көрүнбөгөн дагы зыян, көзгө көрүнгөн дагы зыянды алып ташташ, бул садака деп айткан. Жана ыйман жөнүндө айтат. Ыйман эмне? Ал-иман бид'у ва саб'уна шуба. Ыйман 70 канча бир бөлүкчөдөн турат. Дарак бар го? Даракалаш салыштыр. Дарактын бутактары бар, 70 канча бутактан турат. А'лаха эң жогоркусу каулу ла илаха иллаллах. Аллахтан башка илах жок деп куәлик бериш. Аднаха эң ылдыйы жолдон адамдарга зыян бере турган нерселерди алып салыш. Мусорду алып салыш да. А таштап коюш башка кылыш, ошол нерсеге, ошол ыймандын ошол бөлүкчөсүн чыгарып салыш эсептелет. Жолдон өтүп баратасыз. Азыр мисалы чоң камаздар жүктөп кетип атып, баягында майда-чүйдө мусору түшүп калат, кирпичи түшүп калат, же мындай зымы бар, арматура неме калган нерселер түшүп калат. Мынтип айланып өтүп кете бересиздер, мындай. Айланып, болду, мен өтүп кеттим, болду да. Же ортосун салып өтүп кетип кала бересиздер да. Бирок жолдон өткөндөрдүн бардыгы ошо туура эмес деп өтөт. Анан кокус шарт токтой калып, жүгүрүп келип жанагын алып ыргытып атсаң, бардыгы мактап өтөт, сигнал берет, молодец деп өтөт. Ол деген сөз бардыгы туура деп өтөт мисалы. Бирок неге кылынбайт? Анткени ушул ыйман да ошол нерсени алышчы. Бирок ошол нерселерге зыянды коюш, бул айлана чөйрөдөгү ыпластыкты жайылтуу болот.